Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Бүгүн 17 апрелде Жогорку кеңештин жыйындар залында Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары биргелешкен жыйынында өкмөттүн 2017 жылда жасаган иштери боюнча отчетун угушту. Парламентарийлер Кулматовго ош бажысынан түшкөн киреше буга чейин 5 эсе көбөйгөнүн айтып, бул тенденция азыр да уланып жатабы деген суроо узатты. Кулматов депутаттарга жооп берип жатып ишкерлерди күнөөлөгөн. Жыйынга төрагалык кылып жаткан Бакыт Төрөбаев эгер жагдай мындай болсо, аны саботаж деп баалоого болбойт деген пикирин айтты. Премьер-министр Исаков Кулматов азырынча көп нерсени ачык айтпай жатканын белгилеп, тагыраак маалымат учуру келгенде жарыяланарын кошумчалады. Урматтуу депутаттар, кичине кечирип коесуздар. Сапар Жумакадырович, кечээ сиз тогуз-тороо боюнча бир интервью бердиңиз да. Анын артында бир саясатчылар турат, кийин мен айтам ачык эле депчи. Азыр дагы таможня боюнча суроо болуп калды, аны кийинчерээк айтабыз деп. Эгерде информация болсо, маалымат болсо, так ачык эле айта бериңиз да. Эртең бүрсүңү деп тура бербей, уже чак так эле айтып койсоңуз мен Бактырге жакшы болот да. Бул менин укугум, мен өзүм билем качан айтыш керек. Эми сиздин укугуңуз болсо, анда политик саясатчылар турат деп айтпаңыз анда. Кайсы саясатчылар? Бул жерде отурган баардык саясатчылар. Азыр Кыргызстандын баары эле саясатчы болуп кетти, Бактырге ачык айтайын. Жок, ачык, сиз премьер-министр катары, сизде маалымат көп, толтура. Премьер-министр дайындалып атканда да ошондой айткансыз. Сизде баягы интернеттен чыгып атканда жаман, мындай соцсеттерде чыгып аткан маселелер чыкканда сиз да ошондой айткан. Мен артында билем ким турат деп, айтпадыңыз ким экенин. Бүгүн дагы теги тоостоо боюнча да айтпадыңыз ким экенин. Таможня боюнча да айтпадыңыз. Айта бериңиз. Ачык эле айта бериңиз. 200 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалган башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоолорду колдоо жана соттоо өкүлчүлүгү боюнча башкармалыгынын жетекчиси Улан Чалбаев ооруканага түштү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда оперативдик иш-чаралардын жүрүшүндө айыпталуучунун кан басымы жогорулап кетип, ооруканага жаткырылган. Ал эми номер 1 ооруканадан аталган жарандын саламаттыгы текшерилип жатканы ырасталып, бирок абалы тууралуу маалымат берилген жок. Чалбаев кечээ 16 апрелде УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан колго түшүрүлгөн. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчиси Болсунбек Казаковго козголгон кылмыш ишинин алкагында капитал жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Дибров Шектүү катары кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Болсунбек Казаков өзү 10 апрелде, анын мурдагы орун басары Бакытбек Мураталиев 13 апрелде кармалган. Аларга каршы кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси жана 307 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Казаков менен Мураталиев боюнча 1 май райондук соту чечим чыгарып, аларды 1 айга камакка алган. Учурда иштери улантылууда. Бишкекте КАМАЗдын айдоочусу Ауезов көчөсүндө түндүктү көздөй бара жатып 2 аялды коюп кетти. Алар ошол жерден каза болгон. Окуянын күбөсү төмөнкү видеону жиберген. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, кырсык 16 апрелде кечки саат 6-лар чамасында болгон. Учурда окуя болгон аймакта жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ал эми ошол аймакта жашаган тургундар бул кырсык биринчи эмес экенин айтышат. Бул убакка чейин бир нече жолу тиешелүү жактарга жол чырак коюп берүү өтүнүч менен кайрылышкан, бирок жыйынтык чыккан эмес. Урматтуу чиновниктер, биз былтыр ноябрь айында биз ушул жерде Ауезов менен Кырман көчөсүнүн кесилишинде биз губернаторго чейин письмо киргизгенбиз. Ушул көчөнүн кесилишине светофор койгула, лежачий полиция салып бергиле деп письмо киргизгенбиз. Ушул убакка чейин бир кандай жылыш болгон жок. Болгону зебра чийип коюшту.
ошонун результатын мына көрүп атасыздар. Мынакей азыр ДТП болду. Мына эки эжени уруп кетти. Тургачы балдар мындай. Эки эжени уруп кетти мынакей КАМАЗ. Ал эмненин кесепети бул өзүбүздүн чиновниктердин чабалдыгынын бир кесепети болуп атат да. Биз ноябрь айында эле письмо киргизгенбиз ушул жерге. Светофор койгула, лежачий полиция кылгыла, знак койгула деп. Биз болгону мынакей жасаган жумуштары мына жарым жылдан бери болгону мына зебраны чийип коюшту. Мына результат на лицо. Урматтуу чиновниктер, ушуну мер принимать этпесеңиздер, анда кайсы мындан да жаман нерселер болот. Буга чейин 32 жылдын ичинде ушул жол жасалган. 2 жылдын ичинде 30тан ашык ДТП болгон. Именно ушул бир гана точкада. А башка жакты эсептеп эле болот. Туурабы? Тогуз Тороо районундагы алтын комбинатынын ачылышына каршы чыгып аталган жайды өрттөдү деген негиз менен кармалган 15 жарандын туугандары жана айылдаштары бүгүн митинг уюштуруп, аларды бошотууну талап кылышты. Азыркы убакта кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, териштирүү улантылып жатат. Тогуз Тороонун жашоочуларынын айтымында алар бул убакка чейин каршылыктарын билдиришкен, бирок эч ким көңүл буруп, элдин үнүн уккан эмес. Ушундайларды уктура бересиңер белдер, ey. Болду, тереште. Канча бала ыйлайт ушинтип. Болду, кула тереште. Болбойсуз. Качак мисен ап келгиле. Амаганда айтамын. Органда. Алы кетпей, бир апар жаткан элдерди. Уурдап кетипти, эшектер да булар. Эшектерди балдар ыйлап чыгып атпайбы? Калай Елді қарматып кеткені менің жолын алдырталы. Жол қарматса Ошол 15 адамыбыз Бишкек шаарында тергөө амалдары жүрүп, ошо Бишкекте. Туура. Эч кандай мыйзам бузуучулуктарга, мыйзамды бузуу жолу менен эч кимди эч жака привлекать этпейбиз. Биздин атайын автобусубуз биздин тергөөчүлөр менен кошо алып барышкан. Биринчи барганда бардыгынын денини экспертизадан өткөрдүк. Азыр бүгүнкү күндө УПКнын талабы бар. Шектүү деп же кармалган адамды биринчи ден соолугуну өткөрөбүз, судебный медицинский экспертиза өткөрөбүз. Hakim çoğuş yazaganda oda. Çoğuş yazaganda moğol kombinat turalı aytkanda mayaklar kombinat moğonça oğurlar bolodat. Men davlene bir günde iki adamdı, birösü ölüp ketti, birösünü alıp kaldık. Moğonday bolodat. Uraşlar da yemelerde yetişpeye kaldı dep aytkan uakta bolboy turup yetişken. Alan 3-4 tane aksakaldı kol koydurup dururlar, çoğuş boldu dep Mehmet koşuptur oşonu. Hakim Günölü aydadı son. Hakim Günölü bu yerde. Oşonda ele başında ele biz kıykırıp çıkkanda ele oşonda cevap verme koysa olmakta. Elinde mintesin dedi de andağı, zakon boldu çakta dağı. Bolgo çakta da el mene joluş gerek bolçu. Eldi alып çıkış gerek bolçu. Antitpe koydu da. Oşonsular akına. Талас облусуна караштуу Манас айылынын тургуну төмөнкү видеону жиберип берүүбүзгө кайрылган. Айтымына таянсак, мындан 1 жыл мурда жасалган жолдордун абалы начарлап, жээктеги белги сызыкчалары кол менен алып салууга мүмкүндөй абалга жеткен. Так, бул жер деген Таластагы Манас айылы экен. Сураштырсак, түрктөр салган жол экен. Ак полосаларды тырмак менен сыйрысаң сыйрылып атат. Былтыр салышкан жол. Быйыл мүнтө эле оңой эле эч нерсе жабышкан эмес. Ушуну транспорт министрлиги бир карап койсо жакшы болот эле. Бишкектеги жолдорду оңдоп жаткан China Road компаниясы сапатсыз иш алып барып жатканын айткан көрүүчүбүз төмөнкү видеону жиберген. Анда борборубуздагы көчөлөрдүн биринин абалы начар экенин көрүүгө болот. Туугандар жанакы China Road'тун Мамбетова Алматинкага чыгып аткан көчөсүн жасап атпады эле. Бул көчө бул жагын күзгө чейин бүткөн.
Эми мына карагыла буякты кирип кеткен. Асты топурак. Ошол 5 сантиметр асфальт таштайт. Бияка да суу келелек, суу келсе биякта эле ошондой эле кирип кете берет. Бул асфальтка гарантия жок да ужечи. Бул Алматинка Фрунзе көчөсү. Фрунзе көчөсү жакында эле ремонттолгон. Ушул күздө эле бүтүп эле. Асфальттар кар менен эримек, кар менен жердин астына кирип кетти мына. Бул жерден көрүнүп турат, топурак. Кумдун ордуна топурак салып койшкон да. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлардын биринде акча алмаштырганы келген аялга $250 ордуна $500 акча берип алышкан. Эми аны издөө суранычы менен социалдык тармакка видео жүктөгөн кызматкер төмөнкүлөрдү айтат. Кече жумушка бир айым $250 алмаштырууга келген. Жумуштагы башаламандыктан улам ага $500 берип алыптырбыз. Видеодон анын акчаларды калькулятордо санап алып кетип жатканын көрүүгө болот. Анын өздүк маалыматтары бизде жок болгондуктан адамдык сапаты бийик болуп, кайтарып берер деген ишеничтебиз деп билдирген кызматкер. Я понимаю, что ты меня уважаешь, но ты была миллионер. Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт.